Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Энинин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2 китебинин 1 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентип кара ниет адамдар камдаган карасанатайлык аз эле жерден өмүрлөрдү кыйбай кыйгап өтүп кетти. О дүйнөнүн босогосунан жараткандын жардамы менен гана кайтышты. Эстерин жыйып, эмне болгонун кайрадан талдап, ой электеринен өткөрүштү. Эбактан сагынышкан эне баланын сагынычтары жазылып, эзели көрүшпөгөн жигиттер бир туугандарча кучакташып, бул жамандыктан аман алып калган Боркени баарлап алкашты. Жол боюнда ушинтип бир далайга күжүлдөп турушкандарынан кийин мындан ары эмне кылышты ойлоно келишкендеринде Акбар демилгени өз колуна алып, үнүнөн жаңы бир туугандарына ыраазы болгону да, мурдагы досторуна кыжыры келгени да билине сүйлөдү. Мен эми силердей бир туугандарым турганда алардан коркпойм. Ачык согушка даярмын. Мурда тымызын жасап жибере турган жамандыктарынан айбыгып, көз каранды жашоодо жүрсөм, эми аларга ачык каршылашууга чыктым. Алар да мага болгон чыныгы кастыктарын тигип, өч алууга белсенишет. Жазаламайын жандарын жай алдырышпайт, бирок ачык жамандык жасай алышпайт. Анткени алар уурулар. Ал эми уурунун көчүгү кууш деген кеп бар. Менден көп күчтүү болгондору менен жолум түз, ишим ак. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Азыр эми ардактуу бир туугандарым, бүгүн менин кыштоому барып, Аллага аксарбашыл кылалы. Кудайга курмандык чалып, шүгүрчүлүк келтирип, ыраазычылык билдирели. Өзүңөр көргөндөй, аз эле жерден канкорлордун курмандыгы боло жаздадык. Борке болбогондо азыр жаныбыз о дүйнөгө узап, денебиз ышталган үйдө жатмак. Арамдардын жетегине кетпей, жакшылык иш кылган Боркеге өмүр бою ыраазы болуп өтөм. Ошого жараша татыктуу жооп бергенге аракет кылам. Калганын үйгө барганда сүйлөшүп, боорулошкуча мындан ары эмне кылышты кеңешели. Бир акылман адам айтты эле: бир тууган болуш үчүн сөзсүз эле бир эне бир атадан туулбаш керек деп. Анын сыңарындай бүгүн мен силердей жараткан капыс кошкон бир туугандарымды өз үйүмө алып барып түлөө өткөргүчө сыйласам дейм. Татаал тагдырга кабылып, канкорлордун уюгунда ушул убакка чейин өмүр сүрсө да ак жолго умтулган, эми гана азаттык алып жетине албай, өздөрүн бир тууган санап турган адамды ушул бойдон эч кимиси таштап кете алмак эмес. Андыктан унчукпастан түшүнгөн түрдө машинага түшүп, терең капчыгайдын башындагы Акбардын сарайын карай жөнөп калышты. Акбар айтканындай, аксарбашыл Баабедин деп Кудайга курмандыкка бир улак чалып, сыйлуу конокторум жесин деп бир чоң кой көтөрүп чаап союп, заматта бир тууганындай болуп калган алар менен түн бир далайга чейин мындан ары эмне кылууну кеңешип, бир чечимге келип, аларды ишке ашырыш үчүн ким кандай аракет кылышы керек экенин ойлонуштурушуп, алдыдагы жашоо үчүн бири-бирине жакшы каалоолорду арнап, асыл тилектерди тилешти. Эртеси Баястанды кайрадан тоого, малга калтырып, Акбар, Маана, Борке болуп шаарга түшүп келишти. Боркенин кылган жакшылыгы үчүн Маана менен Акбар аны жөн кетире алышмак эмес. Андыктан Акбар баягы жол боюндагы унаа токтоткучта калган машинасын алдына тартып, Маана баягы 20 000 сом акчасына Боркени бутунан башына чейин чыштай кылып кийинтти. Жанына базарлыктан мол салып, Кемин жергесиндеги туулган айылына коштоп барышты.
Бала чагынан суу куйду тентек чыгып, мушташ десе аттанып түшкөн Кайран Борке теңтуштары максаттарын бийик коюп шаарга окуганы, иштегени жөнөп, кээ бирлери аскерге аттанып жатканда айылдашын өлөөрчү сабап 2 жылга кесилип кетет. Оңдой берди болуп, кайсы бир мунапыска илинип, 1,5 жылга жетпей ал жактан бошонуп келет. Бирок ушунча убак эркин жоготуп, темир тор артында отуруу ага сабак болбой, тетрисинче ал жактан тамеки менен аракты катыра үйрөнүп, аларды ата-энесинен эми айвыкпай ичип чегип, тимели жоо сайып же бир чоң окуу бүтүп келгенсип жаргондорду кошо эрдемсий сүйлөп, түрмөнүн жаман таасирин жан дүйнөсүнө сиңирип, анын терс тарбиясына каныгып, түшүнүгү менен жүрүш турушу жаман жака ыктап келет. Көп эле уул кыз тарбиялап өстүрүп, уядан учурган, бирок мындай немени көрбөгөн ата-эне насаат сөздөрүн аябай, жакшы айтып жалынып, жаман айтып тилдешсе да болбогондо, 60 жашты ары оодарса да кайратынан жазбаган ачуулуу ата кармап алып, токмоктоп камчыда чабат. Мындай какыс кукусту чымын чакканчалык көрбөй, калп ыйламыш боло түшүп, анан кат кырып жибергенинде жаны кашайган ата баардык күчү менен катуу чапса каяша айтып, кол кайрычудай болгондо үйдөн кубалап чыгат. Ансыз да көчө жашоосуна тартылып, анын бейжай жашоосуна бериле баштаган Боркеге оңдой берди болуп, шылтоо да табылып, үй бетин көрбөй, арак менен ого бетер дос болуп, кишилерди талап тоногон аракеттерге кошулат. Байкуш эне артынан жүрүп кайра үйгө алып келет. Жүрө туруп, баягы жаман адаттарына кайрадан ой баштаганда атасы экөөнүн ортосунда кайрадан келишпестик күчөп, дагы да төпөштөп койгусу келген атасына колу тийип кетет. Ошондо атасы биротоло карайып, балалыгынан кечип жиберет. Атасына кол кайтарганын уккан башка бир туугандары да андан жүзү үрүйт. Бир гана апасы чебеленип келбестей кетип бараткан анын артынан чуркап, кечирбестей карайган атасынан суранып далбасага түшөт. Бирок ата бала эч келише алышпайт. Бала ого бетер өчөшкөндөй жаман жоруктарын күчөтсө, ата эми ичинен чыккан бул ийри жылаандын кылыктарын көрмөксөнгө сала, мага десең жер өрттөсө да кайдыгер карап, бир үйдөн бир сасыткы чыгат турбайбы эми, деп баласынын оңолорунан үмүт үзүп кол шилтеп коет. Ошентип көчө мушташын көркүнө чыгарып, өзүнө окшогондордон банда түзүп, рекет атанган кийинки замандын каракчысына айланып баратканында кайрадан ага абактын эшиги кең ачылат. Бул жолу өзүлөрүндөй болгондор менен таасир талашып, сен кыйын, мен кыйын деген териштирүүлөрдө адам жаздым болот. Дагы жакшы, алиги өлгөн адам өз колунан жан бербей, берки досторунун сайган бычагынан жаздым болгону далилденгендиктен, анын мойнуна мушташтын катышуучусу катары гана 6 жылды илишет. Аны атасы куткарып калууну ойломок тургай, көнгөн түрмөсүнө дагы бир балянын ичинен чыга элегинде кеткенине сүйүнүп, сотуна басып да барбайт. Бир гана апасы катышып, соттон баласы үчүн кечирим сурап, бул мүмкүн болбосо да бошотуп берүүсүн айтып жалынат. Ошондо Борке өзүнүн 6 жыл темир тордун артында отураарына капаланбастан, апасын айтып бүткүс азапка салганына, анын ошондогу аянычтуу абалын көрүп боору ооруп, кылгандары үчүн биринчи жолу өкүнөт. Акыркы сөзүндө апасынан кечирим сурап, түрмөдөн жакшы бала болуп кайтып келерин убадалайт. Бирок түрмө деген түрмө, анын тарбиясынан дагы жаман таасири да күчтүү. Анда кылмышын эрдик санагандар башкарып, карышкыр мыйзамы кармалып, түз жүрбөгөндөр сындырылат. Чыккынчылык менен жойпулукту кечирбейт. Алсыздарды жактырбайт. Байкуштарды басмырлап, баатыр чалыш, кашкөй мүнөздүүлөрдү көтөрмөлөйт. Эркти сынап, эч кимди аябайт. Боркедей эр мүнөздүү, тилинен да алдырбаган, күчүнөн дагы чалдырбаган, өзүнө татыктуу түрдө туруп, абак мыйзамдарын туура сактагандар аброй күтүп,
баркталып, азап тартпай, кара дүйнөнүн башчыларынын назарына урунуп, мындай идиректүү жаштардан өз орун басарларын даярдашып, аларды эркиндикке чыкканда дагы ишенимдүү жигиттеринен кылып алыш үчүн кылмыш дүйнөсүнүн тереңине тартышат. Болгон шыгы, ал кубаты, татыктуу жүрүш турушу, эңгезердей бою, чоң муштумун туура колдонуп согуша билгендиги, эч нерседен кайра тартпас курчтугу талапка жооп берген Боркени дагы пахандар азгыра башташканда, жан дүйнөсүнүн түпкүрүндө мындай жолго түшүп кетүүгө болгон тымызын каршылыгы бар. Адам болоюн деген жашыруун оюн апасына берген убадасы күчөтүп койгон. Муну дээрине бекем орноткон ал баш оту менен кирип кете албай, тартынып, бара-бара алардан боюн оолактай кармайт. Ошентип, акырындан эч кимге зыяны жок чыр-чатаксыз мүнөз күтүп, катуу тартипке каяшайсыз жүрүш турушу менен түрмөгө башчыларынын байкоосуна кабылып, 4 жыл отургандан кийин кандайдыр жоболор менен жазалоо иштерин жумшарткан мунапыстарга ылайык мөөнөтүнөн эрте бошонуп чыгат. Бирок абактын эркиндикке карай кең ачылган эшигинин алдынан тосуп, алар жалгыз адамы апасы кулагдар болбогондуктан чыгаары менен каякты карай аяк шилтерди билбей туруп калып, шыпшайдардай шыпылдаган түрмөлөшү Толиктин жетегине келип, арактын аң сезимди туманданткан бийлигинде калат. Антсе да жакшы оюнда анча-мынча акча таап, үстү башын оңдоп, айылына барып, өзүнүн кечкен атасы менен бир туугандарынын сындуу көзүнө сырткы кебетесин түзүк көрсөтүш үчүн максатын көздөп, анан эң негизгиси апасын кубандыш үчүн кул базардан жумуш издеп анча-мынча акча табыштын аракетинде жүргөнүндө акимге жолугуп, жанагындай окуянын аргасыз күбөсү болуп, аз жерден кылмыш шериктештигине кошулуп кете жаздап, анан өзү дагы качып кеткиче маананы алардын кандуу чеңгелинен сууруп чыгып, анын уулу Баястан менен өзү өмүрү бет келишип сүйлөшпөгөн Акбардай жигитти билип билбей өлүмдөн куткарып калбадыбы? Машина тээп, кычырай кийинип, түрмөдөн эмес эле базарлап жүрүп келгенсип, атасынын үйүнүн алдына токтоп, Кудай жолуна даават айтып кайткансып, момурайган кебетеде жерге түшкөнүндө өзүнүн абактан чыгып, көчөлөп арак ичип жүргөнүнөн эбак кулагдар болуп, издеп барганы камынган энесин, аның баягы таз кейпинде эле калыптыр, барбай эле кой, деп айнытып, жүрөгүн ооруткан атасы менен бир туугандары тааныбай дагы таң калада карашып, бул өзүлөрү адам болбойт деп кечип жиберген Борке экенине ишене албай дал болуп турушту. Аңгыча үй ичинен этек жеңин дал бактаткан энеси чуркап чыгып, кучагын жайган бойдон өзүнө бой урганда гана сенек мамиледен селее түшкөн Борке ордунан селт эте козголуп, канатын жайып эңгезердей боюн дүйнөдөгү бирден бир өзү үчүн күйгөн адамына тосо берди. Өмүр бою балдарына жалынып жүрүп жат болгон сөздөрүн унуткандай, оозуна сөз келбей аптыгып, кубанычтын көз жашын бырыш желелеген жүзү аркылуу салааланта куюлткан эненин мээримине балкыган Борке дагы болоктоп ыйлап, зор тулкусун солкулдатып турду. Эч жактан сагынышкан эне баланын эзилишкен учурашуусунан улам эрксизден эбедендери эзилип, көкүрөктөрү жиби түшкөн бир туугандары эне баланы кошоктой кучакташып, үймөлөктөшү түшүштү. Анан энеси менен бир туугандарынын сагынычтуу кучактарынан бошоно түшкөн Борке четте унчукпай карап турган атасына кучак жая бой уруп, ичинен жашып араң турган, андан кирилдеген үндө кечирим сурап жиберди. «Кечириңиз, ата, кечириңиз!» Таарынышып табышкан ата бала кучактарын бири-бирине бошоткуча делбектеп кайра үйүн карай чуркаган эне чөйчөккө суу сузуп чыга калып,
эңгезер бойлуу уулун эңкейтип башынан 3 айлантып алып түкүртүп, суусун окчун төгүп, чөйчөгүн эшиктин жан жагына көмкөрө салды. Бардыгы үйгө кирип орун алышты. Ал жай сурашып, аркы беркине сүйлөшкүчө Борке калаадан тапкан жаңы эжеси менен агасын, бир туугандарына тааныштырды. Улуу катары сөз алган Маана келген себептерин түшүндүргүчө өздөрүн өлүмдөн куткарган Боркенин эрдигин Акбар менен сүйлөшкөнүндөй апырта айтып өттү. Акбар дагы аны бышыктап, ушундай жигитти жарыкка алып келген ата-энесине ыраазычылык билдирди. Ошондо гана күйөөсү менен башка балдарынын жанында мөөрөйү үстөн болгон эненин сыймыгы ашынып жетине албай, «Мына менин балам, мына менин балам» деп башка кеп таба албай барылдап ыйлап жиберди. Башка балдары башын жерге салышып, кара чечекей бир тууганынан кечкендерине, калп да болсо энесине жубатып, убагында аны колдобогондоруна уялышты. Уулунун бирөөлөрдүн өмүрүн сактап калмак тургай адам канын төккөндөн кайра тартпайт деп эсептеп, анын түрмөдөн чыкканын угуп, дагы эмне кылып жиберер экен деп кооптонуп жүргөн атанын муну укканда оозу ачылды. Ишенбейм десе, салаваттуу эле кишилер олуттуу түрдө айтып жатышат. Ыраазычылыгын билдирип, автоунаа мингизишип, алкап турушат. Ичтен чыккан ийри жыландын мунусуна көп ишене албаганы менен момурайган пейил күтүп, кечиримин кабаттай сурап турганынан атанын да ичи жибип, аксарбашыл баа бедин деп бир эчкине курмандыкка чалып, түлөө өткөрүп, бир козу союп, уулун коштоп келгендерди жата конок кыла сыйлап, эртеси жакшылап узатты. Акбар жаңы бир туугандары менен кеңешкени боюнча өзүнүн кыштоосуна жакын Сокулуктун айылдарынан короосу менен үй издеп, тоодогу чарбачылыгын көчүрүп келмей болду. Бул айылдардан эски досторуң оңой эле таап алышып өч алышат го. Андан көрө малдарды бүт сатып жиберип, жашаган жериңди да, кылган ишиңди дагы алмаштырбайсыңбы? Дешти эле алар Акбар мойнободу. Мен алардан коркуп жашагым келбейт. Чындап өч алгылары келсе, мени каяктан болбосун табышат. Акимди мен билем, ал ачык кол салбайт. Бардык кылмыштарын эч ким шек албагыдай кылып таза жасайт. Ошон үчүн мен аябай сак болуп, дайыма эл арасында жүрүшүм керек. Бул айылдардын бирине жазга чейин малымды баккыча эч жака чыкпай жашай турсам, анан андан аркысын көрөм. Акимдер мени бул айылдардан издебейт. Мында жашынганым баштарына да келбейт. Андан кийинкисин дагы көрөрбүз. Деги байкаңыз, бул досторуңуз абдан коркунучтуу немелер экен. Эгер биздин жардамыбызга муктаж болсоңуз, чалыңыз, дешти эне бала. Боркени үйүнө жеткирип келатып, Маана Даана эжесиникине кайрылып, аны Акбар менен тааныштырды. Даананын шаар борборунда сулуулук салууну бардыгын, өзү чач тарач экенин билген Акбар өзүнүн сырт келбетин өзгөрткүсү келип жатканын айтты. Акбарды бир карап, ага кандай чач жасалгасы жарашаарын, өң келбетин эмне өзгөртсө болоорун адистик көз карашы менен буйдалбастан билген Даана аны сулуулук салуунун карай алып жөнөдү. Бир сааттан кийин Акбар Даананын адамды жасалгалоочу жайынан чыкканында Маана аны тааныбай кала жаздады. Келбетине дагы келип, жашара түшкөнсүгөн ага ачык суктанып, эжесинин өнөрүнө таан берип тамшанган ал: «Ай, тим эле өзгөрүп кетипсиң го. Бул кебетең менен аким деле тааныбай калат окшойт. Андан жашынбай койсоң да болгудай». Чын эле Даана мени 10 жылга жашартып салды. Көрсө мен деле сулуу киши турбаймынбы? Деп күлдү Акбар. А эгер сен бетиңди мындан дагы башкача таанылгыс кылып өзгөртүп, аты жөнүңдү дагы алмаштырып алсаң, акимдер сени эзели таба алгыдай эмес, деди Даана. Чын эле ошентип алсам, алар мени тааныбай калышкыдай. Дагы кандай өзгөрсөм болот? Деп сурады Акбар Даанадан. Көздүн сурмасын мындан дагы чоңураак кылып, кашыңарды ичкертип терсе болот. Бетке кал койдуруп да бере алам.
Көздүн сурмасына тийбей эле коелу. Эгер кашымды тердирип, эрдимдин үстүнө кичирээк кал койдуруп алсам өзгөрөмбү? Сизди мындай өзгөртсө болот. Кашыңызды ичкертип, анын бирөөсүнүн алдына кичирээк кал койдуруп, сакал мурутуңузду кыска кылып өстүрүп алсаңыз болот, деди Даана. Буга макул болгон Акбар кайрадан сулуулук салонуна кирип кетип, аздан соң суюла түшкөн кашынын алдына чакан кал койдуруп, мындан улам көзү сүрдүү тарта өзгөрүп чыгып келди. О, мына таптакыр эле башка киши болуп калдың. Эми аты жөнүңдү алмаштырсаң эле Карасан атай досторуңдан биротоло кутулганы калдың, деди Маана. Фамилиямды өзгөрткүм келген жок. Ал менин атамдан бул дүйнөдө калган жалгыз из. Аны жоготкум келбейт. Ал эми атым мага жагат. Ал Курандан алынган. Аны алмаштырсам Кудайга деле жакпай калат го, деди Акбар. Мейли, өңүңдөн таанылбай калганың эле жетиштүү окшойт. Сакалыңды өстүрсөң ого бетер өзгөргүдөйсүң. Ооба, эми акимдер мени оңой менен тааный алышпайт. Демек таба да алышпайт. Бирок акимден баарын күтүүгө болот. Ал менин бул куулугумду билип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн аябай сак болушуң керек. Ооба, сизге Даана эжекеси чоң ыраазычылык. Колуңуз тим эле алтын экен. Көрсө сиздей адеми айымдар өздөрү эле айлананы көрктөбөстөн башкаларды да сулуу кылып турат турбайбы? Өркөнүңүз өссүн, ишиңиз жүрсүн. Эч нерсе эмес. Бул биздин жумуш. Келип туруңуз. Бир айдан кийин калыңыздын өңү өчө баштайт. Келип дааналатып кетиңиз. Келбегендечи, бир ай эмес 10 күндөн кийин эле келем. Эми сиз менден кутула албай калдыңыз. Келе берип тажатам го, деп Акбар тамаша аралаштыра сүйлөп жылмайды. 10 күндөн кийин эмнеге келесиз? Сакалымды өстүрүп алып, аны татынакай кылып тегиздетүүнү шылтоолоп келем да. Шылтоолобой эле келе бергиле. Сакал өскөндөн кийин жарашыктуу кылып серптирбесе болбойт. Мен сизге ошондо сакалды кантип туура багып, учтарынан тегиздеп турушту үйрөтөм. Үйрөтпөй эле кой, деп Маана ортого аралашты. Эмне сен көрбөй турасыңбы? Жигиттин сакалына шылтоолоп сени менен мамиле түзгүсү келип жатканын. Ар бир 10 күн сайын келип турса жакындашып кетесиңер. Мамиле түзгөндө эмне чыгат? Сен кызык экенсиң, Даана. Татынакай айым менен келишимдүү жигиттин түзүлгөн мамилесинен эмне чыгарын эмдигиче билбейсиңби? Билем, бирок 40-тын кырына чыкканы калганда каяктагы мамиле болмок эле. Андан көрө мамиле самилеси жок эле тынч жашайлы, деп Даана сумсайды. Ой, сизди 40-тын кырында деп ким айтат? 20-дагы кыздардай жаш көрүнөт экенсиз. Ар дайым ушундай адеми айым бойдон жүрө бериңиз, деди Акбар. Өзүм сулуулук салонун иштетсем, анан сулуу болгонго аракеттенем да. Антпесем ишим жылмак беле. Бирок бул сулуулуктун баары жасалма. 20-дагы кыздар боенбосо деле сулуу көрүнүшөт. А менин жүрөгүмдү бырыш баскан. Аны эч кандай косметика жашарта албайт, деди Даана Маанайы ого бетер пастап. Эми силер эмне кылмай болдуңар, деп ал сөздү башкага бургусу келди. Жүрөктүн бырышын эмне жазаарын билбейсиңби, эжеке? Деп болбой эле эжесине жармашкан Маана өз суроосуна өзү жооп берди. Жүрөктүн бырышын сүйүү жазат. Туурабы, Акбар? Эң туура. Жүрөктүн бырышын биринчиден сүйүү жазат. Анан оюн күлкү, тамаша да аны жашартат. Сиз деле мени алтындай колуңуз менен 10 жылга жашартпадыңызбы? Аныңыз үчүн мен жүрөгүңүздүн бырышын жаза албасам да, ол 90 тамашаларым менен көңүлүңүздү ачканга аракет кылайын деп жатам. Сендей жигиттин ушундай айымдын жүрөгүнүн бырышын жазгандан качканы уят. Андай тамашаны мунун ар бир кардар айтып кетет. Сенин Даанага айткан жанагы эми менден кутула албайсыз деген сөзүң жакты эле, деп келатты эле Маана эжеси аны сөзүн чорт бөлдү. Болду, Маана, тамашанын дагы чеги бар. Тамаша, бирок чындыкка жараша. Мен эмне силерге жамандык каалап жатамбы? Мына экөөңөр тең 40-тын кырына жакындап калдыңар. Карап көрсөм, бири-бириңерге куп келишкен эле жуптардан болчудайсыңар. Ойлонуп көргүлө. Сага эле жок экен, деп күлүп жиберди Даана. Макул, ойлонуп көрөлү. Мына мен азыртан баштап ойлоно баштадым, деп Акбар дагы күлдү. Ойлонгула, деп олуттуу айтканы менен Маана да жылмайып алды.
Бирок ой деген ой. Ал көңүлгө келери менен өркүндөй баштайт. Кайдадыр ала качып жөнөйт. Сар санага айланып түпкүргө кетет. Кыялга айланып бийикке оболойт. Турмуштан жолу болбогон экөө да бири-бири тууралуу эми ойлонбой, ал тургай кыялданбай кое алышмак эмес. Ошондон 2 күн өтө Акбар Сокулуктун тоого жакын айылдарынын биринен кароосуз калган короо жайлуу үй таап, анын шаарда турган кожоюнуна чалып ижаралап, анча-мынча оңдоп түзөп, эртеси күнү тоого барып малын айдап келди. Баласын алып кетмейин санаасы тынчыбай турган маана аны менен кошо жүрүп кол кабыш кылды. Акбар белек кылган джип машинасын баястан аны жөө калтырып айдап кете алмак эмес. Анын үстүнө бул машина акимдерге таанымал болуп калгандыктан экөөнүн кимисине болбосун кооптуу болчу. Андыктан ар ойлонуп, бир ойлонуп, кеңешип отурушуп, аны сатып, кайра экөө 2 жөнөкөй машина сатып алмай болушту. Эгер унаа базарына туруп сатышса, кымбат саткандары менен көпкө жүрүп калышмак. Акбар акимдердин көзүнө чалдыгып каламбы деп качып, баястан болсо сабагынан калып жатканынан кийин шашылышып, алып сатарларга арзанга карматып жиберишти. Баястанга ошол күнү эле жарнамалык гезит боюнча издештирип, эскинин жаңысынан болгон айылга ылайыктуу жакшы машина сатып берип, эне бала эртеси эле айылды карай шашылышты. Акбар болсо машина сатып алууга шашылган жок. Анын акчасына малы үчүн тоютту мол алып, ашканына күз мезгили болгондуктан арзан болуп жаткан малдардын бордогонго ылайыктуусунан тандап сатып алып, үйдөн чыкпастан жазга чейин аларды эрмектемей болду. Аким Акбар менен анын жардамчыларын өз колу менен аргасыз куткарганынан кийин өзү алып учур айдаган Бейшендин джибин Бишкектеги батиринин алдына келгиче токтоткон жок. Эч нерсеге түшүнбөй калган шериктери азыраак узай түшкөнүндө машинеге унутулган Бейшендин телефонуна чала башташты. Ошондо гана өзүнүкү жанагы баланын колунда кала бергенин эстеп кол шилтеп койду да, бир ойдон улам телефонду алып, аны тыңшабастан эле буйруа кыйкырды. «Эй, Акбардын жибин калтырдыңарбы?» «Калды, аким», деп келатканында телефонду өчүрүп окчун ыргытып койду. Бара түшүп кайрадан алар Толикти ала келатышты бекен деген ой келип, ак кызмат кылган немени таштап кеткендери туура эмес болоорун, бирок тигилер ал жактан узап кеткен болсо, кайра артка баргандары андан өткөн осолдук экенин ойлоп, досторуна кайра чалгандан айныды. Арттагылар кайра чала башташты. Алардын эмне айтарын билип алган жок. Телефонду алып буларды уксам азыр кетимиш болуп, жанагыларды кайра аңдып барып, ит аткандай бирден атып, көмүп салып кете берели дешет. Же болбосо тоого барып жатышчу болсо тоодон, шаарга түшө турган болушса жолдон жайлайлы деген сунуштарын айтышат. Ачууга алдырып, ушинтип кыска ойлонуп, максатка жетсе деле болот. Бирок эртең узабай калыштары мүмкүн. Ушундай кол телефон өнүккөн заманда жанагы аял бул тарапта эмне максатта ким менен жүргөнүн бардык туугандарына айтпаса да, кээ бир жакындарына, бала чакасына чалып айтса керек. Анан Акбар аркылуу өзүлөрүнө чыгып, жакшылап казышса оңой эле беттери ачылып, колдорго кишен салынып, темир тор артына кетиришет да. Жок, азыр жеңилишпеди. Убактылуу чегиништи. Жанагы Борке деген неменин ким экенин текшербей туруп, ишенип алышып, колго түшкөн коёнду кое бербейишти. Анын оюнда эмне бар экенин ким билиптир? Түрмөдөн чыкса эле акча үчүн бардыгына бара турган, мындай иштерди эрдик катары санаган, муштуму менен ойлонуп, бардык ишти кара күч менен чечсе болооруна ишенген зөөкүр чалышы бирөөгө деп ойлонгондорунан улам куулугу катылып жаткан немеге оң бараткан иштин акырында өзү баш болуп алдатып жиберишпедиби? Эч нерсе эмес. Мурда Акбардын койнунда котур ташы бар экенин билишчү эмес. Эми жүзү кара бети ачылгандан кийин кандайдыр жолун таап жайлап коюш оңой эле.
Бир гана ал ишти таза жана билгизбей, зергердин кылдаттыгында кылыш керек. Тигилерге берсең, чоң колгап кийип алып, майда шуру тергенсип ишти олдуксон жасашат. Колдорунун баарын кан кылып, айланасынын баарын батылдатып ташташат. Өзүлөрү эле менттердин колуна түшпөстөн, бери жактагыларды да кошо тартып кетишет. Ошон үчүн шашпашы керек. Оңтойлуу учурду күтүп, иштин оңуна чыгаргадай кылуу абзел. Акбар жалгыз. Жанагылары жанында көпкө боло алышпас. Жалгыз немени жайлап коюш оңой эле. Издеп алары да жок. Бир гана ал абдан куу, сакызгандай сак. Эми ого бетер кыйдысына тартып, кыйтыр болуп, капкандын шегин алган түлкүдөй ар бир кадамын кылдат жасап калат. Мейли, ал канчалык сагына тартса, өзүнө дагы ошончо айлакер болот. Бир гана аны жоготуп жибербесе болду. Андыктан азыртан баштап бул куу түлкүнү ийинден чыга элегинде басыш керек. Же асманда айланган бүркүт сымал анын ар бир кыймылына аңдуу салып, каяка кирип жашынаарын билүү зарыл. Кандай болбосун бул кесепти жайлап тынуу керек. Анткени Акбар өзүлөрүнүн бардык жасаган иштерин жатка билет. Мүнөзү боюнча оңою менен саткынчылыкка бара койбойт. Бирок ким билет, айласы кетип бараткан неме коомчулукка бардык кылмыштарыңды ачып берем деп коркутушу ыктымал. Бурчка камалган каршкыр сымал өздөрүнө атырылып, коргонуунун эң жакшы жолу чабуул коюу дегендей, балалык досторуна кол салганга чейин барып, эң эле болбой баратса, милицияларга бардыгын айтып берип сатып жиберүүсүнө кепилдик жок. Деги эле ага ишенип болбойт. Жанагы катын менен анын баласына бизден кантип байыганыбызды төкпөй чачпай айтып берсе керек. Алар болсо дагы да апыртып кимдерге айтат, ким билет. Ошентип жүрүп отуруп, ал сөздөр элге жайылып кетиши да мүмкүн. Албетте, кылмыш иштери эбак эскирип жабылган. Ага эч кандай далилдери да жок. Анткени менен укук коргоочулардын көңүлдөрүн өзүлөрүнө буруп, шегин жаратып жатпайбы? Ал эми алар шеги жаралган кишилерин асылып жүрүп алып тынбай коюшпайт. Башка бирөөлөрдүн кылмышын деле сүттөй ак байкуштарга жамап салып жүрүшпөйбү? Ушунча байлыкты кантип топтодуңар деген суроого кантип жооп беришет? Балдар үйүндө чоңойгон томолой жетим балдарга мынча байлык кайдан келген деген суроо оорган кызматкерлери турмак жөнөкөй кишилерди ойлонтуп түйшөлтөр суроо. Минтип жаман жагын ойлонбой эле коеюнчу. Анан анын бетин ар кылсын. Анткени менен өтө кооптуу абал жаралды. Эми Акбарды ушул бойдон колдон чыгарып жибербеш керек. Таптырбай кетсе, мурдагыдай жай жашай албай калышат. Уйкулары бузулуп, качан келип кармап кетишер экен деген коркунуч менен жашаган жашоо да жашообу? Андыктан артты жакшылап тазалап, Акбардай акмакты тындым кылып, жанды тынгызбаса болбойт. Аны колдон чыгарып жибербеш үчүн артынан бүгүнтөн баштап аңдуу салыш керек. Жолдо ката ушундай ойлорго чарпылган аким үйгө жетип арттан жолдоштору келери менен бул болоору болуп боёгуна канган иште өзүнүн дагы катасы бар болгондуктан алар менен муну талкуулап отурбастан, кимден кетти деп териштирип жүрбөстөн, кандай кылышты кеңешпестен Акбарды жазалоонун аракетин кыла баштады. Аларга илешип Тойлик дагы келген экен. Аны Борке досунун чыккынчылыгы үчүн зекимиш этти эле. Өзүн күнөөсүз жерден күнөөлүү сезген ал алактап коркуп, анын мындай ишенимсиздигин мурда билбегенин айтып каргана баштады. Мурунку тапшырылган иштерди туура так аткарган, азыр дагы акчага болгон зарылдыгы менен ишке болгон муктаждыгынан улам кандай иш болсо да майын чыгарчудай болуп жоопкерчиликти сезип турганын байкап, аны кайрадан Акбардын артынан бүгүнтөн калтырбай аңдытмай болду. Акбар малын жашырган кыштоого бурулчу жолду күнү түнү кайтарып, ал бир жака барчу болсо артынан аңдып, эмне кылып жатканын, кайда киргенин өзүнө билдирип турганы үчүн суткасына 2000 сом төлөнөрүн айтканында Тойлик ичинен кымылдаган түрдө макул болуп,
Бирок машинасы бар неменин артынан ээрчигенге ал жерде такси жоктугун, алдында машина болсо жакшы болмоктугун айтып, аны да беришээрин укканда кадимкидей кубанып, жан дили менен тапшырылган ишти аткараарын билдирди. Карап турушпай дароо даярдык көрүүгө киришип, эбактан айдалбай унаа токтоткучта турган Бектурдун эски машинасын стоого киргизип, устага бир сыйра каратып алышып, майда чүйдө бузулган жерлерин оңдото салышып, шам-шум эткенине тамак аш салып беришип, күзөтөр жерине буйдалбастан жөнөтүштү. Толик машинаны тоого кетчү жолдон окчунураактагы талдардын далдаасына токтотуп, түн караңгылыгына карабай, тетрисинчек түнкүсүн тоодон келаткан унаа жарыгы жаркырап оңой байкалат. Аңдый баштап, эртеси түштөн кийин гана Акбардын жиби тоо жактан түшүп келип, шаарды карай бурулганын билдирди. Акбар Бектурдун машинасын таанырын, андыктан көп жакындабай, артынан аңдуусун буйруп, бул көрсөтмөнү так аткарган Толик аздан кийин чалып, Акбар баягы унаа токтоткучта калтырган машинасын айдап, жибин ал жерге таштап, аздан кийин шаардын айланма жолуна салып, Бишкек-Торугарт кан жолуна түшкөнүн билдирип, буга кошумчалап, Акбар менен алиги аял Боркени кеминге, үйүнө жеткирип бара жатат окшойт деген божомолун айтты. Ойлоно түшкөн аким бир аздан кийин ага өзү чалып аңдууну токтотуп, артка кайтууну буйрду. Мунусун ал Толик үйгө кайтып келгенинде, алар түрмөдөн чыккан эмени үйүнө жеткирип баратса, ал жакта бери жагы 1-2 күн болот. Ага чейин машинада зарыгып отура бермек белең. Андан көрө аларды сен джиптин жанынан күтүп алып, кайра аңдый башта деп түшүндүрдү. Ошондой кылышты. Бирок эртеси Акбар джибине келген жок. Анын эртеси таң атпай түнү бою окчун коюлган машинеде бул унаа токтоткучту күзөтүп чыккан Толик уйку соонун ортосунда талыкшып отуруп, кең ачылган дарбазадан өзүнүн көзүнө жат болгон автоунаанын жай жылып чыгып келатканын көрүп, көзү умачтай ачылды. Ошол бойдон Акбардын артынан тай чабым аралык калтыра сая түшүп, сокулуктун тоого жакын айылдарын түрө кыдырган джиптин артынан акырын аңдып жүрдү. Акыры бир чакан айылдын четиндеги короо жайы жүдөгөн тамга токтолушуп, көпкө айланчыктагандан кийин кошуна үйдөн бирөө чыгып, кагжыраган дарбазаны ачканда гана бул үйдү Акбар ижара кылгысы келип жатканын Толик түшүнө калды. Күн баткыча короодогу кашааларды оңдомуш этип, күйпөлөктөгөн Акбар менен Маана кайрадан шаарды карай жол тартканда, Толик да артынан ээрчип, калаанын күн батыш жаккы жаңы конуштарынын биринин эшигинин алдына келип токтоп, чай кайнамдан соң анын кең ачылган дарбазасына джип айдалып кирилгенде гана бул жерге өргүмөкчү болгондорун түшүнүп, акимдикине кайтып келди. Бул кесептин куулугун карасаң деп сөгүнүп жиберди аким. Мен аны ал айылдардан эзели издемек эмесмин. Бүт малдарын сатып жиберип, Орусияга кире качат деп ойлоп жаткам. Мейли, андан бетер жакшы болду. Эртең дагы аны аңды. Ал буйругандай эртеси Толик алиги үйгө таң атпай барып, Акбарды акмалай баштаганда эле ал көп күттүрбөстөн кең ачылган дарбазадан машинасын айдап чыга келип, жол кыймылы баштала электе сокулуктун кечээки барган айылына буйдалбастан жетип, жанындагы аялды машинеси менен таштап, өзү тоого такси менен барып, жол анча алыс эмес болгондуктан малдарын кечкире жардамчысы экөө айдап түшкөнүн айтып келди. Жакшы болду, деди Толикке ыраазы болгон аким. Акбарды аюу сыяктуу чээнге киргизип келипсиң. Эми анын терисин тескери сыйрыйбыз. Бирок анын уйкусу тереңдегиче шашпашыбыз керек.